чет мамлекетке кыргызга барганда өз тилин бат эле унутуп коюшат. Ошол жакта тил менен сүйлөп, ошол жакта культурасына баш ийип, канча мамлекетке барбасам, түрктөр өзүнүн культурасын бербейт. Негизи монча мамлекетти кыдырыш үчүн канча тил билиш керек эми? Английский түшүнүктүү. Негизи каалоо барыбызга тил деле кереги жок. Жыңгылак эле жүрөт турбай депчи, андай эмес. Биз тууралуу деле ошентип аткандыр. Биз жөн деле көп ошентип элешет. Кээде сурагандар болгон. Силерде интернет барбы, телефонуңар колдоносуңарбы, жолдор барбы дегендей. Бир жолу Европада ушинтип сурашкан. Биз ойлочук силер тоодо жашайсыңар деп. Менимче бар жок бар, биз баалоон жеткире албайт. Мен көп мамлекетти кыдырдым. Бирок Кыргызстан биз үчүн, Кыргызстандан да сонун жер жок өзүбүз үчүн. Кыргызстанда бүт бар. Ассаламу алейкум урматтуу биздин көрүүчүлөр жана катталуучулар. Бүгүн бизде конокто ар дайымкыдай эле сиздер үчүн өзгөчө болгон конок Backpack Tours тур компаниянын негиздөөчүсү, жетекчиси Эсен мырза. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандай келип алдыңыз? Чоң рахмат, чакырганыңызга да чоң рахмат. Сонун баары. Бишкектин ичинде бир точкадан экинчи точкага жүргөн бул кишиге оңой эле болуш керек, себеп дегенде дүйнөнүн 42 мамлекетин кыдырып коюптур. Андан тышкары дагы бизде азыр эми көбүнчө актуалдуу болуп кетпедиби? Коучтар деле, бардыгы деле, мисалы динде деле айтылат эмеспи? Саякаттагыла депчи. Дүйнө көргүлө, дүйнө таанымыңар өссүн депчи. Анан ошол сыңарындай сиз дагы ошол элдерди аз акча менен көп нерсе көрсөтөм деп өзүңүз айтып келесиз. Анан саякатка адамдар жөнөтүп турасыз. Ушул тууралуу эмне азыркы күндө кандай бул нишада жумуш көппү, азбы, өсүүдөбү же спад болуп атабы кандай? Негизги бул ниша бош болчу башында. Мен баштап атканда бул ниша Россияда, Казакстанда, башка мамлекеттерде жакшы келаткан болчу. Кыргызстанда жок болчу, авторский тур деген. Анан кийин көбүнчө биздин туристтер учкандар Турция, Египет, Дубай, кээде Мальдивы, бирок мисалы үчүн Европа, кереги Азия мамлекеттери, Африка, ошондой направлениялар жок болчу бизде. Ошону оюма салып, кандай кылсам жаштарга кандай ыңгайлуу болсун, акчасы азыраак болуп, жери көбүрөөк болгудай болуп, ошондой идея келген. Бул азыркы ушул нерсе авторский тур деген азыр жаңыдан күчөп баратат да. Азыр көп компаниялар ачып, ошол направление жакшы экен деп, көп тур компаниялар да өзүнө кошуп башташты. Негизги менин оюмча азыр жакшы келатат да. Конкуренция болуп, бири-бири менен атаандашып, ким канча көбүрөөк мамлекет көрсөтөт, баасын ким канча жакшы кылат деп. Авторский деп айтып атасыз. Авторский дегенде эми көпчүлүгүбүз түшүнбөшүбүз мүмкүн. Түшүндүрүп кетсеңиз, ал эмнени камтыйт? Мисалы үчүн азыркы туризмде эки түр тур бар. Мисалы алалы Дубайга барам десеңер, силер бир жатаканага алып барып жаткызат. Авиа билетиңер бар, тамак ашыңар, завтрак болушу мүмкүн, керекке полный все включено деп коет го азырынча. Меники мисалы үчүн комбинация болуп калат да. Бир гана Дубай эмес, мисалы үчүн мен комбинация кылышым мүмкүн. Дубай, Мальдивы же Европада мисалы үчүн Португалия, Франция, Италия. Ошо маршрутну өзүм менен түздөм, кайсы шаарда канча күн болобуз, кандай жерлерди көрөбүз. Ошону мен туристтер менен чогуу учуп, кыдырып, баары соону кыдырып жүрүп, кандай кыйынчылыктар болсо, кыйынчылыктар өтүп, чогуу кандай жакшылык болсо, жакшылыктарды чогуу өтүп, турумду бүтүрүп, чогуу туристтер менен келем. Ал авторский турда сиз өзүңүз кошо жүрөсүз. То есть автор өзү кошо жүрөт деген сөз экен да? Ооба. Мисалы сиз маршрутту мен түзөм деп атпайсызбы? Ал маршрутту түзүп атканда, ошол сиз менен чогуу учкан адамдар, чогуу эс алган адамдар кошо түзүшөбү маршрутка, ага катышабы же өзүңүз түзүп туруп анан аларга сунуштайсызбы? Жок, экинчи вариант. Мен биринчи өзүм түзөм. Авторский тур деген өзүм кандай туура көрсөм ошондой да. Я художник дегендей да. Мен мисалы үчүн ойлойм, май айында кайсы мамлекеттер сонун болот, кайсы мамлекеттер жылуу болот. Ошол жактарды түзүп туруп анонс кылам.
туристтер көрөт, кааласа жазылышат, кааласа башка турларга да барып толтура. Ошону тандап туруп ошондой турларга кошулат да. Азыркы күндө мына июньдун башы болду. Кайсыл направлениялар, кайсыл мамлекеттер кызыктуураак? Негизи кызыктуураак да бар, жана направленияларда сонун направленияларда, мисалы үчүн кандай айтсам, баары Европа баргысы келет. Июнь жайкы айларында, бирок мисалы үчүн июньдө азыр бир аз ысыгыраак. Мен барып болгон направление мисалы үчүн Бали. Балиде мисалы кыш башталды, ал жак погодасы да сонун, аба ырайы салкын, океан да бар. Маврикий мисалы үчүн, ал жакта да ошондой погода. Ошол жакта эле экөө тең Индийский океаны карайт. Мен сунуштаган жерлерим ушундай. Ошол Бали деп атасыз. Балиге азыр бир студент көрүп атат бизди. Каникулга чыкты. Эми барып бир эс алып келсем деп ойлоп атат. Эми оюна эмне келет? Египет келет, Турция келет, Дубай келет. Бөлөк ошол бизде кыргыздар бөлөк мамлекеттер көп деле ача бербейт. Консервативный келебиз да негизи. Анан Балиге барыш үчүн сизге чалып канча акчасы менен кайрылыш керек? Бали дегенде мисалы мен группа чогултам. Мисалы дейм, группаны 10 киши деп коелу. Бул жакта мындай да бар да. Жалгыз барганда бир баа, 2 киши барганда да бир баа болот турларга. Мисалы үчүн жайдакананы 2 киши бөлүнөт, экөө барса, бирөө барам десе жайдакана бирөө төлөп калат. Ошондой мен группа чогултканда ошонусу да мындайча айтканда туристтерге жаштарга ыңгайлуу болот. 1500-1700 тегеренде полный комплект менен алып барып келе алам да. Балиге бараның Куала-Лумпурга да киребиз, Сингапурга да барабыз. Андан кийин Балиде ичиндеги внутренний бүт активностьтер менен жанындагы Балинин баш сырткары Нуса Пенида деген остров бар. Ошол жакларга да барып кыдырып ошонун баарынын ичинде болот да. Мындай деген көп угуп калгам. Ушул туроператорлордон, туризм менен иштеген, турист тармагында иштеген адамдардан. Ошол гид, эми сиз гид катары бар айтасыз да, эми автор мисалы. Ошол жерде мамлекеттерде өзүнүн тааныш бизнесмендери бар, ошолор менен доляда иштешет. Ал канчалык чындык? Кээ биркилердики андай болушу мүмкүн, меники андай эмес. Мисалы мен монча алып келем, сен мончасын мага чыгарып бересиң дегендей. Мамлекетке жараша дейин андай болушу мүмкүн. Мисалы үчүн бизде Балиде ошондой бар. Бизде тосолгандар бар. Бир бусик менен тосуп алышат, ошолор кыдырат, ошолорго мен бөлүшөм албетте. Мындай мен сага туристтер алып барам, сен мага мынча бересиң деген андай менде жок. Дегенде мен барганда максимально арзаныраак кылып түзөшөм. Тияктагы бизнесмендер менен дейли. Мисалы үчүн мен сага азыр 10 киши алып келем. Серфинг деп коелу, мисалы үчүн Балиде серфинг кылабыз биз. Ошол жакта баасы доллар менен айтканда $15 деп коелу. Мен айтам, азыр мен сага 10 киши алып келем, мен балдарыма же менин туристтериме $10 кылып бер дейм. Аларга жакшы оптон бергендей болот да, оптон беришет. Бир заматта мисалы үчүн 10 киши алып келесиң. Бирок сиз көрбөйсүз ортосунда. Жок. Негизи эми ушул тармакка кирип кетип атабыз. Бул туроператор болуп иштейм деп, сиздерге окшоп авторский поездкаларды уюштурам деген жаштар үчүн кеңеш хорошо, мен эс алганды деле каалайм, бирок дальше улантып сизге окшоп иштеп да кетишим керек деген адамдарга кандай биринчи кадам эмне кылыш керек? Биринчи менин моюмча психологически даяр болуш керек. Неге дегенде биз барганда биз негизи мындай айтам да, биз эс албайбыз. Биз саякат кылганы баратабыз. Ол башка нерсе да. Саякатта жүргөндө көп стресс болот. Самолеттор кээде задержка болот, отмена болот. Багаж келбей калат. Биз бараткан мамлекетте бир нерсе болуп кетиши мүмкүн. Ошонун баарына даяр болуш керек. Эгерде ошол ишти кылам десең, ошондой нерсеге даяр болуш керексиң да. Ошол нерсе болгондо заматта эмне кылам деген чечим уже мээде болуш керек. Кандай бул ситуациядан чыгып кетем? Туристтерим кандай мен аман эсен же жеткизем, же алып келем. Стрессоустойчивый деп коет го, эң маанилүү ошол нерсе. Сиз айырмасы болуш керек деп атпайсызбы? Эми бирөө жарым эс алгысы келсе, каникулда болобу, отпускунда болобу,
бир мамлекетти тандап ошол жерге үй бүлөсү менен барып бир отелден чыкпай эс алыш керек. Сиздердики бөлөкчөраак болуп калат. Меники бөлөкчө. Мисалы үчүн көп барып сурашат, биз Европа барып жатып эс алгыбыз келет дейт. Айтам, байке кечиресиз, менин турларым мындай эмес. Мен сизге сунуштайм, башка тур компанияларга кайрылыңыз деп. Эмнеге дегенде, менин форматым бир, алардын форматы башка да, бөлөк. Ошондо менин форматыма кошулуп алса, келип анан менин башыма урушат да, эмнеге биз тияка баратабыз, эмнеге бияка баратабыз деп. Ошондо ортобузда келишпестиктер болбош үчүн на берегу дегенде түшүндүрөм. Биздики мындай, көп басабыз, көп кыдырабыз, даяр болосузбу, макулсузбу? Макул дегенде, хорошо, жазылыңыз дейм. Сиз ушундай дүйнө кыдырып жүрөсүз. 42 мамлекеттин ичинен эң көп барган кайсы мамлекет болду? Эң көп эле мамлекеттерден Европалык мамлекеттер болуп калды. Эң жакшы көргөн мамлекетим Португалия. Ошол жака көп алып баргам. Эң биринчи Кыргызстанда мени алып барып баштаган Португалияга. Францияга көп барчук, Италияга көп барчук. Ошол эң негизги 3 мамлекетке көп барабыз да. Германия, эми азыр Японияда көп барып баштадык. Бери алды басам 6-7 жолу барып келдим окшойт. Сиздер менен барган адамдардын максаты, мисалы эс алуу болбосо, көбүнчөсү эмнеде максаты? Жер көрүү көбүнчө. Жер көрүп, көбүрөөк көрүп, ошол жакта культурасын билип, саякаттап. Негизги ошол максатта жаштарды азыр. Бир барганда бир 2-3 мамлекетти көрүп келейин, жерди көрөйүн, элди көрөйүн дегендей. Сиздин биринчи мамлекетиңиз кайсы мамлекет болгон ошол авторский поездка боюнча? Именно тур боюнча эң биринчи мамлекетим Казакстандан баштагам мен. Казакстанда парашют менен секирчүк. Ошол Алматыда секирчү. Биринчиден эң башта атканда ойлочумун, эмнени кылсам, эксклюзивный бир тур кылыш керек болуп атат, элдин кызыктыруучу кылып. Көрдүм, Кыргызстандын ичинде тур компаниялар көп. Казакстанга да толтура алып барышат. Эмоция бере турган эмне бар деп туруп, ушул прыжки с парашютун таптым, сүйлөштүм. Эң биринчи Казакстандан баштаганбыз. Казакстандан кийин Дубай болду, Абу-Даби, UFC'ге барганбыз. Андан кийин Европа мамлекеттери башталды. Европадан кийин Африкага бардык, Африкадан кийин Азияга бардык. Анан эң биринчи барганыбыз эми Америка, SHAга барып келдик. Гавайга эң биринчи туристтерди алып бардым Кыргызстандан. Негизи эле көп тармактарды сиз направленияларды ачып берип атыпсыз да Кыргызстан үчүн, тур компаниялардын ичинен. Мындай айтсак болот. Анан Instagram баракчаңыздан көрүп калган жерим бар, өзүңүз да айтып кеттиңиз, UFC депчи. Ушундай бир чоң концерт мероприятияларга дагы алып барат экенсиз. Ал кандай болуп калат? Кандай негизде алып барасыз? Ушу концерт же спортивный мероприятиялар фишка болуп калган. Кыдырып, бир мамлекетке кыдырып баргандан соң бир дагы ивент деп коет го, ошондой бир мероприятие болсо да кызыктуураак болот экен. Ошону биз биринчи концерттен баштап көргөнбүз. Алматыга алып барганбыз. Алматыга 45 киши барган. Ошондо мен түшүндүм, ушу концертте кызыктуу болот экен элдерге. Ошондон баштап, анан кийин ошо UFC'ге да алып барып көрдүк. Ошол жака да бир 35 киши алып бардык. Ошол да кызыктуу болду. Ошондон кийин биз күтүп баштаганбыз да, качан кандай бир артист же группа бир чоң концерт берет экен депчи. Ошону алып барган, жаштар ошого көп кызыгышат. Өлө көп кызыгышат. Азыр ошо мода болуп кетти да, бир мамлекетке барып, атайын концертке барып, концертти көрүп, жана ушуну менен чогуу кыдырып. Анан бул саякатка ушундай эл жер кыдырганы, кыргыздар мындай көп деле чыгына бербейт го. Капчыгынан акчаны деле чыгаргысы келбейт. Сиз канча жыл болуп калды иштегениңизге бул тармакта? 2,5 жыл болду. 2,5 жылдын ичинде өзгөрүү болдубу кыргыздардын ичинде? Чын айтсам, өзгөрүү бар. Көп айтат го, зарплатабыз аз, акчабыз жок деп. Негизи Кудайга шүгүр, Кыргызстандын ичинде өзгөрүшүктөр бар. Жаштар да азыр жакшы иштеп башташты. Мен ошого абдан сүйүнөм да. Эмнеге дегенде жаштар эми азыр көп өзлөрү да барып, ата-энесин да жөнөтүп башташты да. Барып эс алып келиңиздер деп, жер көргүлө деп. 2 жылдын ичинде чоң көп нерсени көрдүм. 2 жарым жыл мурун кандай болгону
жана азыр мисалы үчүн группам 5 киши болсо азыр 15 киши 20 киши 30 киши чогулат. Баасында бир аз көтөрсөң деле Кудайга шүгүр жаштарыбыздын колунан келет азыр. Сиз ошол эле кезде умрага дагы алып барып жүрдүңүзбү же азыр эми мода болуп кетпедиби умра сапар? Жок, тилекке каршы умрага алып бара элекмин. Негизи ал жака илим керек деп ойлойм да. Ал жака бир аз алып баргандан корком. Азыр илим керек, баарын билиш керек, кандай кылыш керек, эмне кылыш керек. Жана ал жака алып барган байкелерге да жөн эле конкуренция болгум келбейт да. Дегенде мен өзүмдүн тармагым бар, ошол менен кете бергим келет. Өзүңүздүн тармагыңызда мисалы үчүн ошо 2,5 жылдын ичиндеги элдердин ичиндеги айырмачылыкты да айтып кеттиңиз. Сиздер ошол чет мамлекеттерге алып чыгып алып келесиздер кыргыздарды. Бирок бизде президентибиз айтып кетти, ушул 2030 жылга чейин туризмди өтө өнүктүрүшүбүз керек деп. Ар бир кыргыз патриот деп эсептейм менчи, тем более сизге окшогон жигиттер. Анан өзүңүздүн салымыңызды Кыргызстандын туризмин көтөрүүдө эмне деп көрөсүз? Кыргызстандын ичиндеги туризм боюнчабы чоң салым деле бар деп айта албайм. Бирок эмне пайда алсак болот? Мисалы үчүн биз чет мамлекетке барганда биз өзүбүздүн мамлекетибизди таанытабыз элдерге. Биз барганда сурашат, силер каяктан келдиңер? Көбү Кыргызстан десең билишпейт. Казакстан деп, Туркменистан деп түшүнүшпөйт да. Анан Кыргызстан деп картадан көрсөтөсүң, ошондо таанып башташат да. Кээде чакырасың бизге келип кеткиле деп. Мындайча эми чындык айтканда чоң салым деле жок болсо, бирок Кыргызстаныбызды болбосо аз процент болсо да элдер таанып башташты. Билип башташты. Кыргызстан чет мамлекетке чыгып башташты. Көрдү. Кээде сурап калышат уже, билишет чет мамлекет. Бизди көргөндө казаксыңар же кыргызсыңар деп сурашат. Мурун бир гана мени көргөндө казаксыңбы деп сурашчу да. Даже Түркменистанды таанышат экен, бизди тааныбайт. Туркменистанды таанышат, Өзбекстанды таанышат, Кыргызстанды эч ким тааныбайт. Кыргызстан десе тили келбейт да. Кыйнатасың, Кыргызстан деп. Анан азыр эми бар жокту мамиле куруудан башталат эмеспи? Сиз эми мамиле куруп атасыз. Чет өлкөдө 42 мамлекетте өзүңүздүн мындайча айтканда байланыштарыңыз бар, сүйлөшүп жүрөсүз. Ошол мамилелериңизди иштетип эми бара көбөйөт да, чоңойот да мамилеңиз. Буюрса. Аларды Кыргызстанга тартып келгенде кандай мындай кыялдар бар? Негизи ошо жакшы бир планым бар болчу. Ушунча мамлекетке баргандан кийин ошол жактагы элдерге да таанытып, эми Кыргызстанга да алып келсемби туристтер деп. Азырынча бир ой эле, бирок буюрса бир план кылып ишке ашырсамбы деп ойлоп жүрөм. Негизи ушул дагы канча мамлекетти, ушу дүйнөнүн болгон мамлекеттин баарын кыдырып чыгам деген ниетиңиз бар да? Бар. Азыр кайсылар алдыда? Келерки могу жылы кайсыл мамлекеттерди кыдырасыз? Могул жылы жаңы мамлекеттерден Канада бар, Мексика бар. Пландарым бар, ошо Афганистан, Мавритания. Ошо 4 мамлекетти ушул жылы кыдырган чоң бир ниетим. Контраст, укмуш го. Ой, эки башка мамлекеттер жана ЮАР, Намибия. Экөө тең 3 мамлекет Африкадан, Афганистан, анан Америка жактагы. Негизи мончо мамлекетти кыдырыш үчүн канча тил билиш керек? Эми английский түшүнүктүү. Бирок кээ бирки глубинкаларда англисчени билбегендер бар да, бизге окшогон деле. Негизи каалоо бар болсо тил деле кереги жок. Кол менен да түшүндүрсө болот. Баарыбыз адамбыз да, бири-бирибизди түшүнөбүз, кандай болсо да, баарыбыз көрөбүз бири-бирибизди. Адам эмне сезип атканын деле билсе болот. Бир көрүп, курсагы ачкабы, жини келип атабы, же бактылуубу. Сиз канча тил билесиз? Мен кыргызча, орусча, бир аз англисче, анан түрк тилин да билем. Мисалы бөлөк мамлекеттерге барып калсаңыз, бизге окшоп эле, бизде азыр кыргыз тил өтө бир мындай актуальный болуп турган кез. Бөлөк мамлекеттерге барып калсаңыз, ушундай ийкемдүү, биз баардык тилде эле сүйлөшүп кете беребиз го. Ким мисалы үчүн бөлөк улут келсе, анын тилинде сүйлөп, кыргызчаны бат эле унутуп коебуз. Бизге окшогон элдер бар экен дүйнөдө же? Жок, негизи жакшы суроо бердиңиз ошол нерсени. Мен да көп ойлонуп жүргөм. Биз негизи ушу биздин проблемабыз деп ойлойм да. Кыргызстанда негизи культурабыз бир аз слабый болуп калганбы? Чет мамлекетке кыргызга барганда өз тилин бат эле унутуп коюшат. Ошол жактагы тил менен сүйлөп, ошол жакта культурасына баш ийип,
Мисалы үчүн канча мамлекетке барбасам, түрктөр өзүнүн культурасын бербейт. Кайсы мамлекетте жашап, мисалы үчүн Францияда бир жолу таксист түшүп калды. Түрк экен. Өмүр бою Францияда жашаптыр, бирок түркчө билет. Түрк тилинде сүйлөйт кадимкидей, акценти жок. Башка элдерди алсак болот. Кайсы мамлекетке барбаса өзүнүн культурасын унутпайт, өзүнүн тилин унутпайт. Ошол жагынан биздикилер биз дагы аракет кылсак, ошол жакшы болмок да. Тилибизди унутпасак, кыргыз тилибизди көп сүйлөшсөк. Көп тил билген жакшы, бирок өз тилибизди билгенибиз да. Эми ошол мисалы мигранттарга да бул сабак болчу нерсе экен да. Мисалы көп айтып берет го, биз эми Бишкекте төрөлүп калдык, биз Союз малында төрөлүп калдык, же болбосо биз мен Москвада төрөлүп өсүп калгам деп биздин жана депутатыбыз эле чыкпадыбы, мен күнөөлүүмүнбү депчи. Демек сиз азыр эле мисал келтирип кетип атпайсызбы? Түрк өмүр бою Францияда жашап туулуп өскөн, Турцияны көрбөсө деле керек өмүрүндө, бирок без акцент түркчө сүйлөп атат. Биздин бийлик башында турган кээ бирки жетекчилер трибунадан чыгып алып, мен күнөөлүүмүнбү деген, бул уят болуш керек деп ойлойм. Ар бир өзүнө кандай айтсам, керки өзүнө уят дейт, керки уят дейт. Мировоззрение жараша. Өзүм жөнүндө айтсам деле, мен 5 жашымда Россияга барып жашагам. Жаңы тил үйрөнүп келе атканда Россияга барып жашаганбыз биз. 12 жашыма чейин. 12 жашыма чейин кыргыз тилди унутуп калгам мен. 12 жашында биз Кыргызстанга келип, 2 жыл орус мектепте окугам. 2 жылдан 7 класста мен Токмокко кыргыз түрк лицейге мени отургузуп коюшкан. Келгенде кайсы класста отурам десем, кыргыз класс экен. Жаман кыйналгам. Балдар менен да оюн да бар болчу bizde. Бир орусча сөз сүйлөсөң, мына шушинакай деп коет го, колго чапчык 15 секундка чейин чыдайсың да. Ошентип кыйналып бирок кыргызча үйрөнгөнбүз. Эч өкүнбөйм. Абдан ошо бактылуум ошо кыргыздын классына отурганыма. Ошол жакта кыргыз тилди үйрөндүм. Кандай сүйлөсөм, акцентим бар болсо да, керки сөздөр билбесем да, бирок Кудайга шүгүр, кыргыз тилди үйрөнүп, кыргыз тилди түшүнүп, мисалы үчүн мен адабият сабагында бизге эже окуп берчү. Түшүнчү эмесмин. Эмне жөнүндө айтып берип атат, эмне жөнүндө сөз болуп атат. Телевизордо программа болуп атса, вообще түшүнчү эмесмин. Өлө кыйналчумун, бирок бара үйрөнүп кеттим. Сиз ошо башыңыздан өткөн нерсени айтып бердиңиз да, мигрант болгон ата энеңиз, сиз ошол жакта чоңоюп калдым депчи. Анан ошол 5 жылдын ичинде тилди унутуп койдум деп атпайсызбы? Сиздин оюңузча ага эмне түрткү болду? Же үйдө дагы ата энелерге балким сабак болуп кетер, үйдө ата энеңиз дагы силер орусча сүйлөшчүңөр беле? Менин оюмча ошондо ата энем мени орусча сүйлөткөнгө аракет кылчу да. Мен биринчи Россияга келгенде да орусча билчү эмесмин да. Мен кыйналбасын деп, мени орус эмессиң деп бөлбөш үчүн ата энем менен орусча сүйлөшчү, аракет кылчу. Ошо мен да башында келгенде кыйналгам Россияда. 1 жыл кыйналып, анан орусча сүйлөп көнүп кеткем. Ошо орусча сүйлөп, орусча ой жүгүртүп, бүт нерсе орусча эле болуп калган да, мындайча айтканда. Бул менин оюмча ошо биздин проблема да негизи. Биз бир культурадан уят болбойлу деп өзүбүздүн ким экенибизди унутуп калып атабыз да бат эле. Жакшы, эми ата энелерге ошо мигранттарга сабак болуп кетсин. Албетте бала менен, менин оюмда да, бала менен ошол мамлекеттин тилин үйрөнгөн да жакшы. Бирок өз үйүбүздүн ичинде өзүбүздүн тилибизде сүйлөп, кыргыз тилинде сүйлөп турганда бул жакшы нерсе экен да. Анан биз тил маселесине өтүп кеттик. Туризмге кайтып келсек. Сиз ошол мамлекеттерди аралап жүрүп, Кыргызстанга могу нерсени алып кетсе ушул болуп кетчүдөй экен деген өзүңүзгө заметка коюп койгон нерселер барбы? Мисалы кайсы мамлекеттен? Көп нерсе бар. Мисалы үчүн Африка бир жолу барганбыз. Африкада ошол жакта жигиттери туризм менен иштейт. Ошол жака барганда өзүнүн туристтер алып келишет. Кадимкидей өзүнүн эски культурасын көрсөтөт да, кандай булар мурун охота кылчу, кандай от жакчу, кандай билечү, ким кандай ырларды ырдачу. Ошол нерсе мага өтө жаккан. Өзүнүн культурасын ушинтип элдерге таанытат экен. Бизде деле ошол нерсе бар. Бирок
ошончолук масштабдуу түрдүү эмес да. Мисалы үчүн туристтер келгенде ошол нерсени издеш керек да. Ал жакта каалаган жериңе барсаң ошол нерсени көрсөтүп берет, үйрөтүп берет. Японияда мисалы үчүн алалы. Японияга барганда кимоно деп коет. Биздин кыздар же балдар барып кимоно кийишет. Сонун кимоно кийишип, жана храмдарда өтүшөт. Бизде деле ошондой кылсак болот. Чапандар кийип, туристтер кийсе эле сонун да кандай. Алар билет, могул кыргыздын кийими экен, оймочу эмелер кандай экен, маанисин түшүндүрүп, боюнун астына чөккө түшүп, тоолор жака алып барып, туристтерин алып келсек, ошондой кылдырсак, менин оюмча макул болушат. Ошондой каалашат чөккө түшкөндө. Негене бул эстелик болуп, оюнда дагы мээсинде да калат да. Кыргыздардын культурасын да ошону тааныйт. Мамлекетине барып баарына да айтып берет. Сиз сонун нерсени айтып кеттиңиз. Азырчы мисалы мен деле ойлонуп элем да ушул нерсеничи. Бөлөк мамлекеттерге барып калсаң, Турцияга барсаң, бир люктун үстүнө бир сүрөттү тартып койгон дагы ошону жарым саат гид түшүндүрүп берет да. Баалуулугун жеткирип берет да ошонучу. Ооба. Ошону барып көрүп турат, ошол нерсени сүрөткө түшүшөт ошонун үстүндө. Анын тегерегинде бир 5-6 сатуучу бирдекесин сатып аткан болот. Ошол эле жөн эле мусорный эмени шахтанын үстүндө люк. Бизде менимче бар жок бар, биз баалуулугун жеткире албай атабыз. Кандай дейсиз? Ооба. Туптар сөз. Биз өзүбүздүн Кыргызстаныбызды, өзүбүздүн жерибизди кандай мүмкүнчүлүктүн баарын билбей атабыз дагы эле. Эмнеге көп мамлекетти кыдырдым. Бирок Кыргызстан биз үчүн, Кыргызстандан да сонун жер жок өзүбүз үчүн. Кыргызстанда бүт бар. Ошол жөнүндө айта кетейин, унут электе, мисалы үчүн жаштар көп айтат го, мен барып Америкага барып иштегим келет. Трак айдайм, же муну кылам, же тигини кылам, же Европага барам. Ошол эле кетирген энергиясын, убактын, күчүн ошондой Кыргызстандын ичинде кылса, андан да көп нерсе жетмек. Эмне дегенде бизде Кыргызстандын ичинде мүмкүнчүлүктөр өтө көп. Өзүм деле канча пример көрдүм. Балдар жүрөт, 1 жыл ичинде миллионер болуп кетет. Европада андай мүмкүнчүлүк өтө оор. Өтө оор, мисалы үчүн даже Европада система ушундай курулган. Канчалык көп тапсаң, ошончолук көп налог төлөйсүң. Кыргызстанда бүт бар, Кудайга шүгүр. Бир нерсени баштадың, жакшы бир аракет кылып койдуң, өтө кыска убакыттын ичинде жакшы, Кудайга шүгүр жашап каласың. Ошон үчүн айтат элем, чет мамлекетке барып кыйналбай, Кыргызстанда эле аракет кылып, мени иштетип, эринбей иштесе биздин жаштар, көп нерсеге жете алабыз биз. Анан жакында бизде Азирет Осмоновдун Акта подкастта коноктол болгон да, ал киши эми көптөгөн нерселерди ал дагы ушул сферага өтүп кетпедиби? Көптөгөн нерселерди айтып берди, сонун нерселерди. Сиздин дагы көз карашыңыз маанилүү биз үчүн. Кайсыл мамлекеттин модель туризма бизге жакыныраак? Айта албайм кайсы модели бизге жарашат депчи. Ар бир мамлекеттин туризми өзүнүн мамлекетинин историясына, тарыхына жараша болуш керек деп ойлойм да. Мисалы үчүн биз туристтер алып келгенде эмне үчүн алып келебиз? Биз жерибизди жана тарыхыбызды көрсөтүш үчүн да. Бирок эң жакын деп кайсыл десеңиз, менин оюмча Африка бизге жакшы болмок. Негене биз африканецтер, Африкан эли бизде эле жашачу да. Үйдү куруп алат, кичинекей үйдү. Ал жакта бир 10 жыл ашып кетсе, 15 жыл жашашат, көчөт. Культурабыз окшош. Мындай айырмаласак да, бир көп нерсеси окшоп кетет ошол Африка менен. Ошолор кандай туризмди өнүктүргөн, бизде ушинтсек да болот. Азыр сиз көпчүлүк кыргызстандыктар үчүн бир мындай шоковый нерсени салыштырып кеттиңиз. Африка десе эле баары мындай бөлөкчө элестетет го, көчөдө түнөп, баягы камыштан үйлөрдө, шалаштарда жашаган деп элечи. Негизи азыр кандай Африкада? Кайсыл шаарларды сиз мындай сунуштап кетмекчисиз? Бирок Африка чоң. Негизи өнүккөн мамлекеттер да бар, өнүкпөгөндөр бар. Сиз кандай оюңуз болсо, ошондой мамлекеттер эле бар. Бирок сунуштаган Кенияга биз барганбыз, сонун мамлекет. Эли да сонун, жери да сонун, кооз жерлери бар. Азыр мен бара турчу буюрса пландарымда ЮАР, Кейптаун деген шаар бар, сонун. Намибия, кооз, өтө кооз жер. Ошонун жанында кичинекей бир остров бар, Маврики деген. Гавайга окшогон сонун жер. Ал жакта
африканецтер же көп жашабайт. Бирок Африкага карайт да. Африканец өтө сонун жерлер бар. Көп мамлекеттин бизден да өтүп кеткен өнүккөн боюнча. Просто бизге ушуну түшүндүрүп кинолордон көрсөтүп койгондо биз ошого ишенип калганбыз. Африка жыңылак эле жүрө турбайбы депчи. Андай эмес. Биз тууралуу деле ошентип аткандыр. Биз жөн деле көп ошентип ойлошот. Кээде сурагандар болгон. Силерде интернет барбы, телефонуңар ушуну колдоносуңарбы, жолдор барбы дегендей. Кимдер сураган? Бир жолу Европада ушинтип сурашкан. Кадимкиде ушундай эмеңер силерде ушинтип жүрөсүңөрбү, саякаттап жүрөсүңөрбү депчи. Биз ойлочук силер тоодо жашайсыңар деп. Кача бу ойлойт экенбиз тууралуу, тоодо жашайт десе дагы. Эркелер ошондой ойлошот. Чынында караңгы адамдар да деп ойлойм. Неги дүйнө чоң. Өтө чоң. Анан мен дагы бирдекени ойлоп кетем да. Баягы туризм бул сиз айткандай маданиятты, бир гана жерди көрүп эле баягы природа биз эми өзүбүздүн жаратылышыбыз менен эле мактана беребиз го. Ал эле эмес. Бул бир жерге барганда ал жердин тарыхын, ал жердин маданиятын сиз айткандай баарын айкалыштырып көрүп келем деп барыш керек экен адам негизичи. Биз жок барып эле бир океанды көрүп эле келсем деп ушундай элес калып калган көпчүлүгүбүздө. Сиз ошол негизинде кандай ой жүгүртүүнү мындай азыр бизге көптөгөн адамдар көрүп атат? Ой жүгүртүүдөн башташ керекпи же кандай? Мындай да, мисалы үчүн биз көпчүлүк Москвада жүрөбүзбү, кайсы мамлекетте жүрөбүз, Бишкекте деле жүрөбүз. Биз баягы күнүмдүк жашоо менен жашай берип, бирөөгө көрсөтүп атканда эле биз өзүбүз көрүшүбүз мүмкүн да, биринчи жолу өмүр бою ушул жерде жашашыбыз мүмкүн. Бирок баягы подсознательном уровне биз ошону издебейбиз да, көрбөйбүз. Ошондой эле биз саякатка чыгып атканда бөлөк мамлекетке бирдекени мындай мону кылам, мону изденип көрүп келем, ниетке жараша го бар жокчу. Ушундай настройкаларды кылып чыгыш керек мээдечи, мындай жөн эле барып океанды көрүп анан эс алып келе берем эмес. Тарыхты изилдеп келем, ошол нерселерди подсознательном уровне жасаш керек. Эң биринчи жолу саякат чыгып атсаң, балким ооба. Бирок мен оюм мындай. Өзүң ички дүйнөң эмнени кааласа ошону кылыш керек. Азыр мода бар да, бир мамлекетке барсаң, Инстаграмдан көрдүм могу жерге баары барышат экен. Мен да барам дейт. Бирок турист өзү до конца түшүнбөйт да, эмне үчүн барып атат, өзү каалайбы, ошол нерсени каалабайбы. 3 саат бир жолго коротот, келет, көрөт, ушул турбай 3 саат кайра жол менен келип кыйналып жатат да. Эмнеге бардым деп кээде ойлошот. Ошон үчүн биринчиден бир саякатка чыгып атканда, бир жака барып атканда өзүнөн сураш керек. Мен эмнени каалайм? Океандын астына жаткың келеби? Макул, жат. Бул өзүң сенин каалооң. Сен ошон үчүн убактыңды бөлүп атасың атайын. Сен ошондой кылганда, балким ошондой сен бактылуу болосуң. Кээдикилер жагат ооба, күнүгө чыгып, эртең 5-те туруп, кыдырып, 10 саат кыдырып, 20 000 шаг кылат, келет, жатат, десет, сонун болду дейт. Кээдикилер барып пляжга жатат, эс алышат. Ошондон да бир өзүнүн бир мындайча кайфтен да алат да. Ошон үчүн мен ойлойт элем, ар бирөө өзүн сураш керек, кандай эс алгым келет. Мисалы, европейцтер дейли. Кыргыздарды көргөндө мен ойлой берем да, мына мисалы үчүн өзүбүздүн кыргыз туристтер дагы өзүбүздүн өндүрүштөгү, өзүбүздүн орнаменттер менен бирдекелерди кийип барса, тем более сиздерге ушундай кызыктуу болуш керек. 40-50 адамды жетелеп жүрөсүздөр да. Ошондой өзүбүздүн бир атрибуттар менен барса кандай болот, мындай больше узнаваемость эмес болобу эле деген. Жакшы идея негизи. Мен ошондой оюм бар болчу, бир футболка кылып алсамбы депчи. Футболка аякта дүйнөнү кылып, ортосуна Кыргызстанды белгилепчи. Кыргызстан жазып, негизи сурай берет да, Кыргызстан каякта, эмне бул деп. Футболканы көрсөттүң чыныңды. Бирок ошого жараша туура айтасыз. Оймо чийме менен футболка кийгенде биздин калпак кийгенде көп сурашат, бул эмне калпак? Өтө кызыгышат. Керекке суранат да. Бизге белек кылып бербейсиңби же сатып алайын деп. Канча болсо да айт, мен алам деп. Деген биз айтып кеткендей баалабайбыз да. Бирок негизи биздин культура өтө кызыктуу башка элдерге. Мындай нерсе жок көп жерде. Африканы мисалы алар көп телевизордон да көрүшөт. Мындай экен, тигиндей экен, баары түшүнүк бар да. Средняя Азияда Кыргызстан кандай экенин билишпейт, жана ошондо өтө кызыгышат да. Бул бир жагынан биздин өзүбүздүн өндүрүштү да колдоп кеткен болот элек. Мисалы үчүн Толор бренди дегенди уктуңуз беле? Жок. Зүймөнкул Жолдубаев байкебиз сон бренд чыгарган, Толор деген.
ошол өзүбүздүн өндүрүш, өзүбүздүн Кыргызстанга эми көпчүлүк азыр Кытайдан заказ берип эле кирип калбадыбы, бирок ошого карабастан бездемелерди өз заказ берип, кыргыздын бир бренди болуп калсын деп Толор брендин ойлоп тапкан. Ошол кишилер менен, ошого окшогон бизнесмендер менен иштешип, Кыргызстандын орнаменттерин чектирип, ушинтип иштешсеңиздер болмок экен деп ой келип кетти азыр. Туура айтасыз. Ушундай оюңуз да жакшы экен. Эгерде жакшы бир приложение түшүп эметсек сүйлөшсөк болот албетте. Анан контраст. Кыргызстан менен Европанын ичинде, Африка менен Кыргызстандын ичинде контрасттарды эми байкап турасыз да, баягы ысыктан суукка түшкөндөйчү. Эмне айырмачылыгыбыз бар элибизде, анан в целом жаратылышыбызда, инфраструктурабызда? Европанын баарын алганда, Европа мисалы үчүн Кыргызстан Швейцарияга окшош. Ошондой эле тоолор, суу. Бирок биздики природа мындай дикийирээк, дикая природа. Швейцариянын баары идеально кооз. Күнүгө алар чыгып эмне кылышат, сугарышат, уйларында бир колокольчик илип коюшат. Башкача да, бирок же шаарларга караганда албетте ал жакта архитектура жакшыраак. Алар уже ал жагынын астыга кеткен. Элдерди айтканда, элдер башка. Биздики башка, алардыкы башка. Германияда биздикилер саат 9-дон кийин чыгып, ишке чыгып магазинге барабыз, жабык бүт. Бизде каалан убакта маркет, чоң глобус эмелер бүт ар дайым ачык, 24 саат. Ал жак саат 9-дон чыктың болду. Тамак алгың, жечпейсиң, жечпей калдың, ачка калдың да, ошондой. Айырмачылыктар көп бар Европа менен салыштырганда. Африка менен көп айта албайм. Эмнеге дегенде бир эки эле мамлекетке барып келгем. Биздики Азия менен салыштырсак да, ал жактын культурасы, элдери да башка. Ошол эле архитектурасы ал жак вообще башкача да бүт. Мисалы эми сиздер тур менен алып барасыздар, авторский менен. Биринчи эле саякатка чыгам деген адамдын маселе виза. Виза маселеси боюнча кандай көмөктөшөсүңөрбү, өзүңөр полный бүтүрөсүңөрбү, кандай кыласыңар? Полный жардам беребиз. Башынан баштап өзүнчө бир документтер болушу мүмкүн, жумушунан же банктан алар өзүнчө алып келишет. Калган жагынан полный жардам беребиз биз. Азыр мына Канадага барам деп атпайсызбы? Канада, Африка мамлекеттерине. Ал жака дагы сиз авторский тур менен барасызбы же өзүңүз жеке барасызбы? Биринчи мамлекетке негизи мен өзүм барып изилдеп келем, көрүп келем. Кандай экен, кызыктуулу же болбойбу деп. Ошол азыркы бара турган мамлекеттерге менин оюмча жалгыз эле барам го деп. Кээде болот, менен учуп келген, менен барып келгендер, 2-3 жолу баргандар айтышат, каяка барасың сен? Мисалы мен Африка, ЮАРга барам десем, мен да сени барып келейинчи дешет да, суранышат. Кээде ушундай болуп калат, группаны чогултам, өзүм эле тааныган балдарды. Ошо менен барып келебиз биз, көрүп, изилдеп, көрүп, кандай экен, стоит, не стоит. Ошондой. Анан мисалы бул батыштын мамлекеттерине виза алыш кыйынбы? Кээ бирки мисалы үчүн недобросовестный дейинби, ушундай мекендештер болуп калышы мүмкүн. Сиздер аркылуу виза менен барып туристический ошол жактан калып кеткен, андай учур болбойбу? Азырынча андай боло элек. Бирок мүмкүн. Мүмкүн, бирок мисалы үчүн Европаны алсак, азыр Европа андай кылбай калышкан. Европа жумушка барам десең, официально тапшырсаң болот, спокойно барып иштесең болот, ошол эле акчаны табасың. Америкадан болушу мүмкүн, бирок Кудайга шүгүр андай боло элек бизде. Сиздер Америкага да барасыздар? Биринчи турубузду алып барып келдик, баштадык. Буюрса ошентип уланып берсе, жакшы ниетибиз бар, ошон тез ушу Америкага барып, группа алып барып, Американы көрсөтүп, жана биздин американский посольствода ушундай көрсөткүм келет да, бизде да туристтер бар, ал жака барып калбайт, кыдырат, кайра келет деп. Ошондой жакшы ниетим бар. Американын посольствосуна бул дагы болсо плюс биз үчүн. Алар мониторить этип турат да. Биз үчүн албетте плюс, эмнеге дегенде Американын оюну биз жөнүндө кандай, булар визаны алышат, барып калып иштешет деген. Туристтер барса, ошентип кыдырса, көрсө,
балким алар деле бир ойлонушат, булар туристтер көп барып баштаптыр, эми визаны жакшыраак берели деген максатым бар да, ушун ишенимдүү болсун дегеним да. 2,5 жыл ичинде сизде ушул саякаттардын арасында эң бир мындай кызыктуу окуялар, стрессовый историялар болду беле мисалы? Кудайга шүгүр өтө стресс болгон эмесмин, башыбыздан андай өткөн жок, бирок кээде болот, паспорт жоготуп алышат же паспортун уурдап кетишет. Европа мамлекетинен көп болот. Кудайга шүгүр башка мамлекеттерде андай болгон жок. Эң ушул жаман болгондордон ушул туристтердин паспортун жоготуп алган болгон. Бирок жакшы, ошол жакта жаныбызда Европа кичинекей эле да. Кереги мамлекеттерде биздин посольство жок болсо, соседний мамлекеттерге барып паспорттун жаңысын алып учуп кетчү да. Кээде болот, отмена рейса болуп калат. Бир жолу Балиге баратканда вулкан үчүн отмена болгон. Кээде задержка, өтө катуу задержкалар болот. Кээде мисалы үчүн бир жолу Парижге баратканда забастовка башталган. Рейс бүт Париж рейстери отмена кылган. Группаны 3кө бөлгөм. Ар кайсы шаардан барып учканбыз да. Керек эле автобус менен жеткен, керек эле самолет менен жеткен. Эптеп кыйналып бирок жеткенбиз. Ошондой ситуациялар да болуп калды. Анан эми клиенттер мисалы капризничать этип, мен моуну каалабайм деген учурлар дагы кездешеби? Албетте. Ал ар бир түрдө болот андай нерсе. Эсте каларыбыз. Неге бул кечигип атат, неге биз бияка келдик, неге биз биякта көп турабыз, мен муну көргүм келет, мен тигини жегим келет деп эркелешет. Негизинде көбү менен барганда ой мындай болот да, мен ушундай түшүндүм да, мен барганда эсен бүт кылат депчи. Ошон үчүн көбү эркелейт. Өзү каалабайт андай, бирок эркелеп эс алышат да. Мен келип эсен мен эмне жейм дейт да. Сен эмне жегенди мен билбейм, бирок айтам, жүрүңүлөр, бияк бар, тигил бар, муну көрсөңөр болот, муну жесеңер болот деп. Айтор сиз баягы баалуулук тууралуу сүйлөшүп кетпедикпи? Өзүңүздүн авторский туруңуздун баалуулугу менен ошол мамилеңиз менен баалуу окшойсуз. Балким көп айтат. Негизи туристтер менен эң негизги туристке эмне керек? Ошондо внимание керек да. Любой эле адамга ошол. Именно мисалы үчүн мен айта алам, мисалы үчүн мен силерге киттим, мен муну көрсөтөм, тигине кылам, болду, гуляйте деп коюшу деле мүмкүн. Кээде внимание каалашат да. Келип сурап коесуң, оор эмеспи, чемоданын көтөрүп коесуң. Суроолор болсо суроолоруна жооп берип коесуң, бир нерсе жөнүндө айтып берип коесуң. Мен эсен дагы муну көрөт элем же мындай кылат элем деп жардам берип коесуң, ошондо ыраазы болуп калып калышат туристтер. Европада паспортун жоготуп алып урдатып атпайсызбы? Европа бизге мындай, мисалы үчүн силер Африкага барып атсаңар, коопсуз деп элестетебиз го. Ал жакта дагы уурулар көппү? Өтө көп. Уурулар өтө көп. Чоң шаарларда, Парижде болгон, Римде болгон, Барселонада болгон. Ошол чоң шаарларда уурулар өтө көп болот. Ошон үчүн ойлой беребиз Европа деп, бирок негизи аба элеш керек ал жактан да. Жүргөндө сен биякта арылып жүрөсүң да, биякты карап, ошол убакытта артыңан уурулар сумкаңды ачып, сумкаңды кесип алып кетип калат да. Же алып чыгып коет, же ресторанга келдиң, кофе ичейин деп коюп коесуң сумкаңды. Официантка бир карадың, бир сүйлөгөндө карасаң, сумкаң жок. Ошон үчүн аба элеш керек. Андан тышкары дагы мамлекеттерди аралап саякаттап жүргөндө кыргызстандыктар эми көпчүлүгүбүз бир 5-6 жыл эле болду окшойт саякатка чыгып, путешествовать этип, өзүбүз үчүн жашап калган учурчу. Эмнени эске алыш керек? Эмнеден мекем болуш керек? Кеңеш. Чет мамлекетке чыгып атканда даяр болуш керек. Ар кандай нерсе болуп кетиши мүмкүн. Негени үйдөн алысың. Ковид деле алалы. Канча турист эс алганы барам деп, бац, самолеттен жаап койду, ковид башталды, кете албай калды. Ошондой ситуациялар болуп кетиши мүмкүн. Паспорт уурдап кетиши мүмкүн. Кудай сактасын, ден соолук менен бир нерсе болуп ооруп калышы мүмкүнсүң. Аппендицита болуп калышы мүмкүн.
Ошон үчүн менин оюмча баардык нерсе даяр болуш керек, психологически даяр болуш керек да. Барганда анан бир нерсе болуп калгандан кийин башым кармабай эмне кылам дебей. Эмнеге дегенде сен башка мамлекетке барып атасың, ал жактын закондору өзүнчө башкача, эли башкача. Сен ойдогудай болбой калышы мүмкүн. Ошон үчүн баардык нерсеге бир чоң койбой, моундай болот деп ойлобой, баардык нерсеге даяр болсоң, ошон оңойраак болот көп нерсе. Стресс канча көп болбойт да. Сиз өзүңүз мисалы ошол жумуш катары барып атпайсызбы саякаткачы, эс албайм деп өзүңүз дагы айттыңыз. Анан жекече ушул саякаттардан бөлөк дагы өзүңүз эс алган учур болобу саякаттаган? Акыркы жолу 2 жума мурун барып эс алып келдим. Көптөн бери Вьетнамга барып эс алайын деп аткам. Ничангга барып эс алдым. Ничангтан чыгып Балиге бардым. Балиде барып мээмди эс алдырдым да. Жакшы эс алып, сонун жыгап келдим. Негизи эс алганы барганда кээ биркилер жаш бала, кичинекей балдар менен чыгып болот го, кыйналабы же кандай? Же чыгып бериш кеңеш бересизби, кандай болот? Сиз өзүңүздө үй бүлө кандай? Үй бүлө менен чыгып эс алганды жакшы көрөсүзбү? Кээ биркилер өзү эле кетип калат го, үй бүлөсүн таштап эле өзү эс алганды жакшы көрөт. Азырынча мен бойдокмун. Бойдоксуңар, Азырынча бойдокмун. Азырынча мага оңой эс алам десең кете берем мен каалаган жака. Азырынча мага жеңил болуп атат. Бирок бул жакта кандай айтсак, балдар менен эс алсаң да сонун деп ойлойм. Мисалы эмнегедей бул чоңойгондо балаң чоңойгондо эстейсиң да, мен балам менен эс алгам, мондай жерлер көргөнбүз, сүрөт болот. Балаң деле чоңойгондо деле рахмат деп айтат деп ойлойм да. Эгерде шартың болсо, колуңдан келсе, аракет кылып эс алып көрүш керек. Бирок ошол эле учурда мен эме деп ойлойм. 2 жаш деп коелу. Өзүнчө эс алганда туура болот кээде. Перезагрузка кылып. Бизде медовый месяц деген түшүнүк кире баштады окшойт, Медовый месяц менин оюмча 1 жыл эмес, ар дайым болуп туруш керек. Эки кишинин ортосунда. Айтканым баягы никеден кийин 2 жашты мындай путешествияга жөнөтүү биздики эми түшүнүк кире баштады окшойт ошол нерсеге. Ооба. Сиздерге андай саякатка чыккандар барбы? Кээде болуп турат. Кээде болуп турат. Бирок көбүнчө медовый месяцтен көбүнчө каалайт да өзүнчө эс алганы. Ошон үчүн көбүнчө жалгыз эле кетишет. Пляждын астында жатып, кучакташып. Ошол бүгүн келип бергениңизге Алла ыраазы болсун. Рахмат силерге. Сонун маек болду. Бизде эми көпчүлүк Кыргызстанда туризм деп акыркы жылдары президентибиз деле, өзүбүз деле баарыбыз ушундай бир бум болуп аткан учурда туризм тармагында адис болуп жүргөн Эсен мырзаны бүгүн чакырып сонун маектешип, мамлекеттер аралык мамилелерди дагы сүйлөшүп кеттик, тил тууралуу да сүйлөшүп кеттик. Кенен сонун маек болду. Рахмат, Алла ыраазы болсун. Чоң рахмат силерге чакырганыңарга. Бөлүшөбүз, катталабыз.